Assalamu алейкум. Бүгүн сиздерге чегелер тууралуу кенен сүйлөп берген аракет кылмакчымын. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Комментарийге ой пикирлериңиздерди жазыңыздар. Видеону башка адамдарга дагы жөнөтүп коюуну унутпаңыздар. Бизде жоон жана ичке чегелер бар, жана ошондой эле сокур ичеги бар. Жоон ичегинин узундугу 1,5 метрге чейин жетсе, ичке чегинин узундугу 5 метрге чейин жетет. Узундугу узун болгонуна карабай, көлөмү чоңдугу жагынан жоон ичеги албетте чоңураак. Бул сиздер үчүн деле жаңылык эмес деп ойлойм. Кызматы тууралуу айта турган болсом, биздин ушул ички чегибиз биз жеген тамак ашты организмге аш кылып өткөрүп берет жана андан ашкан бардык калдыктарды жоон ичегиге өткөрүп берет. Ал эми жоон ичегибиз болсо бизге суу гана бере алат жана алган калдыктарды каловый масса кылып сыртка чыгарып салат. Жана сокур ичегибиз тууралуу айта турган болсок, анын кызматы биздин иммунитетибизди көзөмөлдөө. Башкача айтканда, иммунитетибиздин жакшы болуп турушун шарттоо. Кимдин сокур ичегиси жок болсо, анын иммунитети сокур ичегиси бар адамдардыкына салыштырмалуу начарыраак болот тилекке каршы. Жана дененин бардык бөлүктөрү ооруганы сыяктуу эле биздин ичегилерибиз дагы ооруйт жана бир канча диагноздор бар ичегилерге байланыштуу. Бүгүн ушул оорулар тууралуу эмес, ичегинин нормалдуу иштөөсү жана ошондой эле анын балким көйгөй бар экендиги боюнча бир аз салыштыруу кылмакчыбыз. Эң жөнөкөй ушул биздин ичегилерибиздин абалы тууралуу маалымат бере ала турган нерсе биздин каловый масса десек жаңылышпаган болобуз. Ошол каловый массанын абалына карап эле ичегиде, айрыкча жоон ичегиде көйгөй бар жок экендигин аныктап койсок болот. Ушул тууралуу айта турган болсом, мисалы, нормада биздин каловый массабыз кандай болушу керек? Чындыгында буга көпчүлүк адамдар маани бере беришпейт. Айрыкча ичегисинде көйгөй жок экендигине толук ынанса. Чындыгында анча маани берип кое бериш керек. Айрыкча ушул видеону көрүп бүткөндөн кийин өзүңүздүн каловый массаңызга карап койсоңуз, ошондо өзүңүзгө балким анча диагноздорду дагы коюп баштасаңыз керек. Демек, нормада кандай болуш керек? Нормада өзүңүздөр билгендей, көлөмү бирдей болот адатта жана түсү бир аз орусча айтканда коричневый болот. Жана эгерде ушундай эмес болсо, мындан башкача бардык түрү ушул ичегиде көйгөй бар экендигин сизге далилдеп турат. Мисалы, сиздин каловый массаңыз ичкерээк болуп чыккан болсо, демек, сиздин ичегиңизде балким полип болушу мүмкүн. Эгерде бөлүк болуп, эми корголчолук болбосо дагы, андан чоңураак бөлүк болуп чыгып жаткан болсо, демек сизде ич катуу бар. Эгерде ал андай деле суюк эмес, бирок бир аз жумшагыраак жана ошондой эле бир формасы жок болуп чыгып жаткан болсо, сиздин микрофлораңыз начарлап кеткен болушу мүмкүн. Же сизде аллергия бар. Көп эле учурда ушул пациенттер менин микрофлорам өлдү деп күмөн кыла беришет. Микрофлора өлгөндүгүн ушул каловый массанын ушундай формасынан аныктасаңыздар болот. Андыктан карап көрүңүздөр. Чындыгында эле ушундай болуп жаткан болсо, демек, чын эле сиздин микрофлораңыз начар болушу толук ыктымал. Эгер микрофлора начарлаган болсо, аны албетте ушул жанагы бактериялар менен эмес, табигый ушул микрофлораны жакшырта турган азыктар менен оңдоп алсак болот. Мындайча айтканда, мисалы, кефир ичип турсаңыздар болот, квашеный капуста жесеңиздер болот. Бул албетте буга чейин эле айтылган маалымат. Бир катар сиздерге эскерткен болдум. Каловый массаңыздарга карап туруп, микрофлора боюнча сиздерде начар күмөн пайда болсо, ушул нерсени аткарыңыздар. Мисалы,
күндө болбосо дагы бир жумада 2 жолу 3 жолу кечкурун 1 стакандан кефир ичип жатып туруш керек. Кефирге мисалы баарыңыздар жакшы билген бүлдүркөндү кошо жесеңиздер дагы да анын таасири жакшыраак болот. Эми ошол калой массабыздын түсүнө маани берип көрөлү. Эгерде анын түсү ак болуп же болбосо өтө сары болуп кеткен болсо, демек биздин боорубузда өтө көйгөй болушу мүмкүн. Эгерде анын түсү мисалы кызыл болуп калган болсо, кан чыгып жаткан, албетте геморрой болгону билинет. Бирок кээ бир учурларда эле кызарып калган болсо, мисалы жеген нерселерибизге байланыштуу кызылча жесеңиз кызыл чыгышы мүмкүн. Айрым учурларда кара болуп калат. Албетте дайыма кара болгону бул ушул ичегилеринин бир бөлүгүндө же ашказанда жара бар экендигинен кабар берет. Сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Бирок кээ бир учурларда кара болуп калган болсо, бул дагы анча биз жеген нерселерге байланыштуу болуп калышы мүмкүн. Андыктан маани берип туруңуздар. Дайыма кара болгону сиз үчүн коңгуроо, сөзсүз түрдө муну аныктоого аракет кылыш керек. Эгер жашыл болуп чыккан болсо сиздин калой массаңыз, анда бул эмнеден кабар берет? Сиз жашылчаларды көп жегениңизден кабар берет. Андыктан тынчсызданбай эле койсоңуздар болот. Негизинен калой массанын ушундайча өңдөрү бар. Жана ар бири боюнча сиздерге айтып өттүм. Негизги түсү коричневый болушу керек, формасы болуш керек. Жана адатта биз бир күндө 2 жолудан 2 күндө 1 жолуга чейин барсак, мисалы сиз 2 күндө 1 барып дайыма ушинтип жүргөн болсоңуз, бул норма. Же болбосо бир күндө 1 жолу же 2 жолу барып жүргөн болсоңуз, бул дагы норма. Эгерде ушул ошонгону бир күндө 2ден ашык жолу дайыма барып турган болсоңуз, жана ал суюк болуп чыгып жаткан болсо, демек сиздин ичегилериңизде көйгөй бар. Калой масса боюнча дагы бир нерсени айтышты унуттупмун. Эгерде калой массабыз майлуу сыяктуу болуп чыгып жаткан болсо, биздин уйку безибизде көйгөй бар. Ошону дарылаш керек. Жана ич катуу чындыгында ичегиде көйгөй бар экендигинен кабар берет, бирок ичегинин бардык бөлүгүндө эмес. Жоон ичегинин ошол акыркы бөлүгүндө, балким 60 сантиметрге чейинки аралыгында олуттуураак көйгөйлөр бар экендигинен кабар берет. Андыктан 2 күндөн ашык убакыт барып жүрсөңүз бошонгону жана дайыма ушундай болсо, анда бул сиз үчүн норма болуп эсептелинбейт. Муну норма дебейбиз. Сөзсүз түрдө диагнозду аныктоого аракет кылыш керек. Жана колоноскопия бул биздин 1,5 метрлик жоон ичегибизди көрүп берүүчү аппарат. Ага качан түшүү керек? Ушуну айтып өтөйүн. Эгерде дайыма ич катуу болсо, өйдө айтканымдай, балким 2 жыл, балким 3 жылдан бери 3 күндө 1 жумада 1 барып жүрсөңүз, ушуга текшерилип койгон максатка ылайыктуу болот. Эгерде тескерисинче күнүнө 3 жолудан 4 жолудан дайыма барып жүрсөңүздөр, ич өтсө, дагы колоноскопия кылуу максатка ылайыктуу болот. Себеби чындыгында ичегилерде көйгөй бар. Жана дагы да айта турган болсом, ичегиде көйгөй бар экендигин биз ошол калызга карап аныктадык, өтө айтканымдай. Андан сырткары ушул ооруксунуларга дагы көңүл буруп коюш керек. Көбүнчө биз ичегибиз ооруйт деп ойлобойбуз. Мисалы, ушул оң жак оорганыбызды ооруса, өтү ооруйт деп ойлоп калабыз. Сол жакта болсо уйку без, ортодо болсо ашказан деп, төмөн жакта болсо табаарсыз ооруйт деп өзүбүзчө ойлойбуз. Чындыгында биздин ичегилерибиз дагы ооруйт. Жоон ичеги дагы ооруйт, ички ичеги дагы ооруйт эгер анда көйгөй болсо. Эгерде ички ичегиде ооруксунулар болуп жаткан болсо, анда киндиктин айланасында ооруксунулар болот. Эгер жоон ичегиде ооруксунулар болсо, ошонун сыртыраак бөлүктөрүндө
жана өйдөңкү курсактын жогорку бөлүгүндө дагы оору болушу мүмкүн. Андыктан сөзсүз эле ошо паренхиматозный органдардан, мисалы боордон, уйку безден карай бербей, ичегиден дагы издеп көрүш керек. Көйгөйдүн бар жок экендигин. Ичегилерди караган врачты биз гастроэнтеролог деп коебуз. Ошол дарыгерге кайрылып, ичегилериңиз тууралуу кенен маалымат алсаңыз болот. Сокур ичеги тууралуу дагы өйдө айтып өттүм. Эгерде сокур ичеги ушул болуп калган болсоңуз, башкача айтканда ошол сокур ичегиңиз ооруп калган болсо, оң жакта оорусуңар болот. Жана бул бир эле симптомдун сырткары дагы толтура белгилер болушу мүмкүн. Операция кылганга дайым эле муктаждык боло бербейт. Сөзсүз эле сокур ичеги ооруган үчүн оорусун болбойт оң жакта. Оң жакта дагы көп нерселер бар. Андыктан дароо эле ушул органды алдыруу боюнча сизде чечим боло бербеш керек, шашылыш. Анан өтө кош көңүл жүргөн дагы болбойт. Сокур ичеги болуп, ал жарылып кетсе, мындан коркунучтуу нерсе жок. Жалпысынан сиздерге жоон ичеги тууралуу маалыматтарды айтып өттүм. Албетте бул акыркысы эмес, алдыда дагы ошол ичегилер тууралуу сиздерге, айрыкча ичегинин оорулары тууралуу кенен маалымат бергенге аракет кылам. Аны күтүңүздөр алдыңкы күндөрү. Анан бүгүнкү ушул уккан маалыматыңыздар боюнча балким толуктоолор болсо, же балким башка бир өзүңүздүн ой пикириңиз болсо, комментарийге сөзсүз түрдө жазып коюңуз. Анан YouTube'дун алгоритми сөзсүз түрдө лайктарга карайт, жана комментарийлерге карайт. Андыктан ушул нерселерди сиздерден күтөм. Эмне үчүн? Анткени толтура пайдалуу маалыматтар чыгат, бирок алар көбүнчө эле көмүскөдө кала берет. Өтө көп адамдар билбей калат. Андыктан ушул жакшылыктын көбүрөөк бөлүнүшүнө, көбүрөөк адамдардын көрүшүнө себепчи болуңуздар. Лайк басып, комментарий жазып, жана ошондой эле бөлүшүү аркылуу. Ошондо ушул видеонун пайда болушуна жана ошондой эле башкаларга бөлүнүшүнө сиздер дагы себепчи болосуздар.